Саламатсыздарбы ата-энелер, мугалимдер. Бул видео сабактар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Энелер мектебинин автору Гапар Мадаминовдун ата-энелер сиздер үчүн китебинин негизинде даярдалды. Бүгүнкү видео сабактын темасы үй бүлөдө балдарды тарбиялоонун принциптери. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты биринчи бул үй бүлөдө балдарды тарбиялоонун принциптери жана методдору жөнүндө маалымат ала аласыз. Экинчи балдарды тарбиялоодо принциптерге таянуу аркылуу тарбия жүргүзүүнүн маанисин үйрөнө аласыз. Үчүнчү бул ар бир тарбия принципин мисалдар аркылуу үйрөнө аласыз. Анда бүгүнкү сабактын планы биринчи бул киришүү, экинчи тарбиялоонун принциптери. Мында биз 8 тарбия принципин карап көрөбүз. Үчүнчү кошумча маалыматтар, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Анда биринчи план. Тарбия бул олуттуу, татаал, ошол эле учурда көп кырдуу болгондугу үчүн анын өзүнүн принциптери, методдору, эрежелери болот. Эгер биз буларды үйрөнүп амал кылбасак, анда тарбиябыз чабал, жеткиликтүү болбой калат. Эгерде сиз балаңыздын тарбиялуулугу менен коомго, эл журтуна пайдалуу, турмушунда ийгиликтүү болуусун кааласаңыз, анда төмөнгү тарбия принциптерине көңүл буруп, турмушта колдонсоңуз эң жакшы жыйынтыктарды аларыңыз күмөнсүз. Демек биз мурдагы сабакта тарбия багыттарын карап көрдүк эле. Ошо тарбия багыттарын эске алуу менен тарбия жүргүзүүдө кандай ийгиликтерге, жетишкендиктерге жете алабыз, окуп үйрөнгөнбүз. Демек ошол тарбия багыттарынын ичинде тарбия принциптерине дагы көңүл буруп, балдарды тарбиялоо бул ошол балаңыздын коомго, эл журтуна пайдалуу, ошол эле учурда турмушунда ордун тапкан ийгиликтүү инсан болушуна өбөлгө түзүп берет экен. Демек ошол ар бир тарбия принциптерине экинчи планда кенен токтололу. Биринчи бул 8 тарбия принципин карап көрөбүз. Ошонун биринчиси тарбиянын максатка багытталгандыгы. Бул принцип ата-энеге балдарын кайсы максатта, кайсы сапаттарга тарбиялоо керектигин алдын ала билүүсү зарыл экендигин түшүндүрүп турат. Демек биз баланы тарбиялоодо мурда максат коюп билишибиз керек. Мисалы, балам момундай сапаттарга ээ болуш керек, же болбосо момундай жөндөмдөргө ээ болушу керек деген кандайдыр бир максаттарды ошол эле үчүн эмне үчүн деген суроого дагы жооп бере билишибиз зарыл экен. Көбүнчө мындай максаттар болушу мүмкүн. Мисалы, балам ак ниеттүү болсун, ыймандуу, мээримдүү, инсаптуу, ар тараптуу жөндөмдүү, же болбосо келечекте ата-энесине, элине, үй бүлөсүн бактылуу кыла ала турган жетик инсан болушун мисалы максат кылып коет экенбиз негизинен көбүнчөсүн. Бирок ол максат коюу менен гана чектелбестен, ошол максатка ылайыктуу иш алып барып, тарбия процессин жүргүзүшүбүз зарыл экен. Анда экинчи принципке келели. Тарбиялоодо адамгерчиликтүү, мээримдүү, адилеттүү мамиледе болуу принципи. Мында балаңызды тарбиялап жатып, аларга мээримдүү, адилеттүү мамиле кылып, чыдам, сабырдуулук менен тарбиялоо. Ошол балаңызды тарбиялоо процессинде айткан сөзүңүз, жасаган иш-аракетиңиз, жасаган мамилеңиз аркылуу ошо мээримдүүлүктүн, адилеттүүлүктүн, чыдамкай, сабырдуулуктун үлгүсүн көрсөтө алышыңыз зарыл экен. Анда кийинки принципке келели. Тарбиянын турмуш, жашоо, тиричилик менен байланышы. Тарбия берүүдө көпчүлүк тарбиячы ата-энелер атайын отургузуп, насаат айтуу, маалымат берүү, тилдеп эскертүү айтууну түшүнүшөт. Мисалы, биздин коомубузда деле бул түшүнүктөгү ата-энелер көп десек жаңылышпайбыз. Биз тарбия дегенде маңдайыбызга отургузуп алып балабызды ага акыл насаат айтып, кемчилигин айтып, керек болсо жазалап, ошол эле учурда тилдеп, эскертүүлөрдү айтып, ушундай процессти биз тарбия деп түшүнөбүз. А негизинен бул туура эмес. Туура тарбия бул турмуштун процесси менен бирге тарбиялоо болуп эсептелинет экен. Турмуш тиричиликтен ажырагыс байланышта тарбиялоо. Турмуштан мисалдарды келтирип, ошол мисалдардын үлгүсүн көрсөтүп тарбиялоо болуп эсептелет. Анда үчүнчү принципке келели. Төртүнчү принципке. Баланын жаш өзгөчөлүктөрүн, табигатын эске алып, табигатка ылайык тарбиялоо.
Бул принцип балаңыздын жашына, мүнөзүнө, табигатына ылайык ыкма метод менен тарбиялоо зарылдыгын түшүндүрөт. Мисалы, биз балдарды тарбиялоодо кичинеси чоңу айырмаланбай эле бирдей эле мамиле жасап, бирдей эле тарбия жүргүзөбүз. Бул да туура эмес экен. Демек биз ошол тарбия берүүдө ошол баланын жашын, мүнөзүн, ошол эле учурда ал баланын ар биринин өзүнүн ички дүйнө табигаты бар. Ошол табигатын эске алуу менен тарбия жүргүзүшүбүз зарыл экен. Мисалы, кээ бир көп балалуу үй болсо, мисалы 5 балаңыз болсо, 5өөнүн мүнөзү 5 башка болушу мүмкүн. Бирөөсү катуу, мисалы, бирөөсү аябай жумшак мүнөздүү, бирөөсү аябай назик болушу мүмкүн. Бирөөсү аябай кыялкеч болушу мүмкүн. Ар түрдүү мүнөзүнө жараша ар түрдүү тарбия жүргүзүшүбүз зарылдыгы келип чыгат экен мындан. Мисалы, кенже жаш курагындагы балдарга айлананын табигаттын көрсөтмөлүү мисалдары, китеп сүрөттөр менен образдуу, көркөм айтуу аркылуу тарбиялоо жакшы натыйжа берет. Демек, кенже курактагы мектепке чейинки жаш балдарды тарбиялоодо бул дагы алар көрсөтмөлүүлүктү, сүрөттөр менен образдуулукту, көркөм айтуу аркылуу тарбиялоону жакшы кабыл алып, жакшы сиңирет экен өзүнө. Анда 5-чи принципке келели. Эмгек процессинде ишмердүүлүктө чогуу эмгектенип, жасап айтып, жасатып тарбиялоо. Мында негизгиси эмгек ырахатын сездирип тарбиялоо. Баланы ошол эмгекти жасоого, жумушту жасоого мажбурлоо эмес, ошол эмгекти же болбосо жумушту жасоого балада каалоо жаралгыдай үлгү көрсөтүп, эмгек ырахатын сездирүү аркылуу тарбиялоо. Демек, ошол мында аябай маанилүү, ошол баланын ошол жумушту жасоого каалоо жаратуу аябай маанилүү. Анда 6-чы принципке келели. Балдардын өз алдынчалыгын, демилгесин, аң сезимдерин, иш аракетин колдоп, баалап тарбиялоо. Мында сен эмне деп ойлойсуң? Жумушту кантип бүтүрсөк болот? Сенин сунушуң кандай? Сенин сунушуң мисалы демилген аябай туура деген иш аракеттер болуп турса, дейт, балаңызда өз алдынчалык, демилгелүүлүк өсөт, дейт. Демек, кандайдыр бир жумуш аткарууда ошол балаңыз менен кеңешип, анын пикирин, оюн сурап, ошол эле учурда сунушун сурап, жана ошол сунушун тууралыгын баса белгилеп, колдоп, ушундай иш аракеттер бул ошол баланын өз алдынчалыгын, демилгелүүлүгүн өстүрөт экен. Анда 7-чи принципке келели. Үлгү көрсөтүү, үлгүлүү мисалдарга таянуу, ата-эненин жеке өздөрүнүн үлгү болуу принципи. Балдарыңызда кайсы сапатты же болбосо жөндөмдү тарбиялагыңыз келсе, ошол сапаттарга өзүңүз ээ болгонго жана ошол жөндөмгө ээ болгон адамдарды, иш ыкмасын көрсөтүүңүз зарыл. Демек, балаңыздын кандай болуусун кааласаңыз, ошону сиз каалаган мисалы сапат болобу же болбосо жөндөм болобу, ошонун биринчи үлгүсүн ким сизде болушу керек экен. Мисалы, жөндөм сизде болбой калышы мүмкүн. Мисалы, музыкалык кандайдыр бир жөндөмүңүз болбой калышы мүмкүн. Бирок ошол жөндөмгө ээ болгон инсандарды же болбосо анын иш ыкмаларын үйрөтүп көрсөтүүңүз зарыл экен. Негизинен бул жерде айнасы ата-эненин өзүнүн жүрүм-туруму, пейили, сөзү, иши, жөндөмү мисал болсо эң сонун таасирлүү болот, дейт. Демек, балаңыздын пейили кандай болушун кааласаңыз, сөзү кандай сөз болушун кааласаңыз, жүрүм-туруму кандай болушун кааласаңыз, ошонун үлгүсүн сиз көрсөтүшүңүз зарыл экен. Анда 8-чи принципке келели. Үй-бүлө коллективинде туугандар, дос жолдоштордун арасында тарбиялоо принципи. Бул принцип балдарыңыздын эгоизмден алыстатып, башкалар менен мамиле түзүүгө үйрөтүп, жакшы соц уюмдашууга жардам берет, дейт. Демек, биз туугандардын арасыбызда, ошол үй-бүлө коллективинин ичиндеги үй-бүлөсүнүн арасында, же болбосо дос жолдоштордун арасында дагы тарбиялоо процесси жүрөт экен. Бул
ошол дос жолдошторуңузга кылган мамилеңизден, туугандарга кылган мамилеңиз, жана үй бүлө мүчөлөрүнө кылган мамилеңиз, жана иш аракетиңиз бул балага өзүнчө бир тарбия булагы болуп эсептелинет экен. Жана ошол тарбия бул эгоизмден алыстатып, башкалар менен мамиле курууну, түзүүнү үйрөтүп, ошо балаңыздын коомдошуусуна жардам берет экен. Анда 8 принципти айтып өттүк. Анда 3 планга өтөлү. Кошумча маалыматтар. Кошумча маалыматтарда бул жогоруда ушул агай белгилеп кеткен ой пикирлерди, сунуштарды тастыктаган дүнөлүк белгилүү бир инсандардын ойлору жөнүндө бөлүшөм. Биз мурдагы сабакта дагы Аң сезимдүү ата эне аттуу эмгектин автору доктор Шефали Себаринин ой пикирлери жөнүндө маалымат бердим эле. Бүгүн дагы ошол эмгек ошол мастер-класстан алган бир менде таасир калтырган жана ошол темага тиешелүү болгон ой пикирлер менен бөлүшкүм келип турат. Бул жерде мындай дейт: эгер балдарыбыз дейт бизден үлгү алып, бизди туурап калыптанса, анда эң мыкты ориентир, багыт болушубуз үчүн өзүбүз тарбиялоодон башташыбыз зарыл экендиги келип чыгат. Демек, балдарыңыздын мыкты тарбияда болушун, тарбиялуу бир инсан болушу үчүн ал сизди эгер үлгү алып кайталаса, демек сиз биринчи өзүңүздөн башташы керек экендиги ачык эле ортого чыгат. Бала ата энени идеал катары кабыл алат экен. Бул табигаттын бир закону экен. Ошол ата эне кылган иш аракет, ата эне кылган айткан сөзү, мамилеси ошону туура деп эсептейт экен алар. Кандайдыр бир жашка чейин. Жана ошону кайталайт экен сиздин артыңыздан. Демек, ушундай экендигин эске алсак, биз ошол балабызга туура багыт болуп беришибиз үчүн өзүбүз тарбиялашыбыз зарыл экен. Эми өзүн-өзү тарбиялоо боюнча ушул Гапар Мадаминовдун өзүн-өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат деген китеби бар. Ушул китептен аябай баалуу ойлорду, пикирлерди алсаңыздар болот. Тарбиялоо процесси ойдогудай ишке ашуусу үчүн бала менен ата эненин ортосунда терең байланыш болуусу керек. Эми баарыбыз эле айтышыбыз мүмкүн, ата эне менен баланын ортосунда дайым эле байланыш бар депчи. Бирок бул байланыш аябай терең болушу керек экен. Ошол бала ата эне менен баланын бири-бирине болгон ишеними, сүйүүсү, мээрими, ушунун баары бир терең бир байланыш болушу керек экен. Ошондой байланыш болгон учурда ушул тарбия процесси ойдогудай ишке ашуусун белгилейт. Эми дагы бир ушул тарбиябыздын жугумдуу болушу үчүн, тарбия процесси ойдогудай ишке ашуусу үчүн ушул ар бир балаңыз төмөнкү 3 суроого жооп билиши керек экен. Биринчи, бул мени байкашабы? Ар бир бала кандай болсо ошондой аны кабыл алышыңызды, анын барлыгын сезүүңүздү каалайт экен. Экинчи болсо, мен сүйүүгө татыктуумунбу? Үчүнчү болсо, менин үй бүлөдө ордум барбы? Мен ордум канчалык үй бүлөдө? Демек, ушул 3 суроого жооп билген, ушул жообун ала билген балага берилген тарбия жугумдуу болот экен. Бул суроолорго сизден оозеке сөз аркылуу жооп алышын керек эмес. Муну сиз ошого жасаган, балаңызга жасаган мамиле, балаңызга жасаган сүйүүңүз, мээримиңиз ушулар аркылуу сездире билишибиз зарыл экен. Бала бул ата энеге болгон ишеними, ата энеге болгон сүйүүсү артып, ата эненин ар бир алган тарбиясы жугумдуу болот экен. Эми балаңыздын ар бир жасаган кыймыл аракетинин артында анын сизден талап кылган муктаждыктары катылганын эч качан унутпаңыз. Жана ошол муктаждыгын канааттандырганга аракет кылыңыз.
Демек ошол балаңыздын ар бир жасаган кыймыл аракетинин артында сизден күткөн муктаждыктары катылат экен. Биз аны дайым эле байкай бербейбиз. Мисалы, балам агрессивный болуп калды, балам аябай мондай тарынчаак болуп калды, же болбосо ушундай бир учурлар аябай көп кездешет мисалы. Демек ал бекеринен эмес экен. Анын артында ошол сизден талап кылган, сизден күткөн муктаждыгы катылыптыр. Демек бул ошол ар бир балаңыздын жасаган кыймыл аракетин дагы көңүл буруу менен карап, ага маани берип, анын артында кандай муктаждык катылганын билип, жана ошол муктаждыкты канааттандырууга аракет кылуу бул дагы ата эненин эң чоң ийгилиги болуп эсептелет экен. Анда кийинки план бул бышыктоо. Эми сабакты бышыктайлы. Урматтуу ата энелер, эми ойлонуп көрөлүчү. Жогоруда айтылган принциптердин кайсынысын билебиз биз мисалы? Жана кайсынысын турмушта аткарып келебиз? Чындыгында көпчүлүктүн көңүлүнүн сыртта калган принциптер болуп эсептелет булар. Аны ачык айтышыбыз керек. Аны кабыл алышыбыз керек. Качан гана кабыл алып, ошонун үстүнөн иштеген учурубузда, ошол кемчилигибизди жоюунун үстүнөн иштеген учурубузда гана алдыга жылуу болот. Айрымдарын такыр эле билбегендигибизди да мойнубузга алышыбыз керек. Эгерде тарбиялуу уул кыз тарбиялоону кааласак, мындан ары ушуларды билип амал кылуубуз зарыл экен. Бардык ата эненин кыялы, ою, максаты, тилеги бул ушул уул кызыбыздын турмушта тарбиялуу болуп, турмушта ордун тапса экен деген экендиги анык. Демек аны үчүн ошол тарбия принциптерин эске алып, аларды амал кылуубуз зарыл экен. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Жогоруда айтылган маалыматтар сиздерге пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Кийинки сабакта жолугушканча аман туруңуздар.